Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы жамаат, кандайсыздар? Урматтуу Smart and Rich компаниясынын партнерлору, стажер 1 группаларынын катышуучулары, сиздерди баардыгыңыздарды куттуктап кетебиз. Сиздер азыр баа жеткис, мындайча айтканда эч жерде окутулбаган, өтө пайдалуу билимдерди биздин опытный менеджерлерден, биздин спикерлерден алып жатасыздар. Ушул билимдердин негизинде бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар финансалык эркиндикке чыгышкан, ден соолуктарын чыңдашып атышат, бала чакасынын жакын келечегин куруп атышат да. Ошол менен бирге эле саякатташып, жана башка жумуштарды бүтүрүп жатышат. Мен Адылбек Эшбаев. Мен Нашимова Бегимай. Азыр эмне үчүн бул Smart Style'да көңүл коюп, эмне үчүн бул системада окушубуз керек? Анткени бир убакта биз интернетсиз онлайн, офлайн деп коет. Офлайнда иштеп келгенбиз буга чейин. Офлайнда дегенде бул биз мындай даже үй бүлөбүздөн чыгып кетип, ошол кайсыл жакта биздин партнерлорубуз болгон болсо, ошол жактарга барып иштегенге туура келген. Эгерде кичинекей балдары болсо, биз чыгып жүрдүк, бирок канчалаган адамдарды токтоткон бул кичинекей балдары болгонда. Үйүнөн алып чыга албай, ушундай кичинекей балдарын даже үйдөн алып чыкканга болбойт деп, аргасыз бала карап гана үйдө отурганбыз. Ал эми азыркы мезгилде болсо, ушундай кичинекей бөпөңүздөр болсо деле үйдө отуруп, болгону ушулар уктаган мезгилде, болбосом жаныңыздарга коюп деле телефон кармаганча эле 3-4 саатыңыздарды кетирип коюп, ошол ушундай сон кичинекей балдардын, үйдөгү балапандарыбыздын, ошолордун жаркын келечегин түзүп койсок болот. Ооба, бул деген чоң мүмкүнчүлүк, себеби дагы биринчи айтып өтөлү, илгери биз чындыгында балдарыбызды алып, бул жагы Лейлек, Баткен, Жалал Абад жана башка шаарларга барып иштейт элек. Ошол кезде бизди көрүп, мындай дегенде болчу эле да. Биз точно билип калдык, что буларга бир астында машинасы бар экен, булар күйөөсү менен бирге экен. Бирок мен точно буларды кайталап иштей албаймын. Булар мынтип талалап жүрүп иштесе, мен алып чыга албайм деген коркунуч болчу да. Чындыгында бул көп адамды мындай айтканда токтоткон нерселер болот. Мисалы үчүн мен деле азыр алардын ордуна өзүмдү мындай коюп көрөм да, чындыгында коюп көрөбүз өзүбүздүчү. Ошондо азыр Кудайга шүгүр эмне пайда болду? SMM деген система пайда болду. Бул деген SMM деген системаны биздин күчтүү спикер лидерлерибиз Сона Нашимова, Жылы Шакирова да, ошол эки эжекебиз өтө сонун өздөштүрүп, бүгүнкү күндө ошол аркылуу жаңы адамдар менен таанышып, ошол аркылуу контракт түзүшүп, ошол аркылуу лидерлерди өстүрүшүп келатышат. Анын дагы сөзүңүздү алдым. Биз ошол бул SMM менен таанышканга чейин биз базарлардан, болбосом көчөлөрдөн, болбосом жолдо кимдир бирөөлөр менен доходный контакт деп коебуз. Эгерде ушул бизнести алып кете турган болсок, биринчи эле очередте биздин туугандарыбыз колдойт деп айтабыз. Биз баары эле ишенген адамдарыбызга, туугандарыбызга айтабыз, бирок туугандарыбыз эмне кылат? Сөзсүз түрдө бир 2 гана процент адам колдобосо, калганы бүт бардыгы каршы чыгат. Анан бирок бизге ал нерсеге капа болбой эле, именно биз тааныбаган доходный контакт деп коет. Ошол биз тааныбаган адамдар менен мурда офлайн менен мындай жүзмө-жүз отуруп, жүзмө-жүз баратып таанышкан болсок, азыркы мезгилде азыркы Жылы Шакирова менен Сона Нашимованын системасы аркылуу сиздер үйдө отурганча эле ошол буга чейинки тааныбаган адамдарыңыздарды, болгондо да командаңыздарга тандап эң күчтүүлөрүн алып келгенге сонун мүмкүнчүлүк болуп калды да. Чындыгында өзү сетевой маркетинг бир топко өзгөрүлдү. Мурунку сетевой маркетинг адамдардын ой жүгүртүүсүндө бул товар сатуу керек, адам издөө керек, дагы бир туугандарды тажатып, азыр Бегимай айткандай, тааныштар бизден качып калып, телефон чалсак албай калып, чогулушка барса дагы ошонуңду баштадыңбы деп мындай сөздү кыскартып, кесип сүйлөпчү. Өзү негизи бүгүнкү күндө эң жакшы жашаган адамдар булар сетевиктер да. Саякатташат, билим алышат, балдарына тарбия беришет, башкача өзгөчө билимдер беришет да. Анан бүгүнкү күндө алар уже өзүнө карайт, сулуулугуна карайт, сырткы келбетине карайт демекчибиз да. Анан ошентип бүгүнкү күндө сетевой маркетинг бир топ өзгөрүлдү.
сетевой маркетингдин дагы иштөө системасы өзгөрүлүп, аны көп адамдар байкаган жок да. Себеби мисалы үчүн мугалимдер деле же болбосо медиктер деле дайым аларда техника өзгөрүп турат, сабак берүү системасы өзгөрүп турат. Ошолорду өзгөртүү үчүн алар эмне кылат? Алар борборго барышып, повышение квалификация деп кайрадан окуп, кайрадан экзамен тапшырышат, сессия тапшырышат. Ошолор деле азыр жаңы технология боюнча проекттер менен сабак өтүү жана ошол болсом азыр мисалы үчүн бүт мектептерди система онлайнга өткөрүшүп, сценарийге өткөрүп атышат да, системалаштырышта. Бул деле өзгөрүү да, бул деле өзгөрүүнү байкап атабыз да. Ошол сыяктуу эле биздин сетевой маркетинг дагы бир топ өзгөрүлгөн. Сетевой маркетинг азыр онлайнга өткөн. Онлайн аркылуу эле үйдөн эле чыкпастан айлыгыңыздарды карточкага которуп койгон система келди. Продукцияны адреске жеткирип берген система келди. Жана ошондой эле команданы деле интернет аркылуу эле түзө турган мүмкүнчүлүк келди. Бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө түзө турган система келди. Себеби биздин компания бүгүнкү күндө чет мамлекетте контракт койсо болот деп тынымсыз ар күнү англис тилин үйрөтүп жатат. Биздин продукциялардын сапаттарын үйрөтүү боюнча тынымсыз интернеттен дагы ар бир чайдын, ар бир кофенин, ар бир продукцияга дагы сүйлөп жатышат специалисттер. Эми мунун баардыгы бир мүмкүнчүлүк деп айтабыз да. Ошондуктан сетевой маркетингде аябай сапаттуу иштеген үйрөнөм десеңиздер, чоң ийгиликке чыгам десеңиздер, жума сайын акча алам десеңиздер, же болбосо мындайча айтканда, сиздер азыр бул жерге акча табам деп келдиңиздер да, акча табам, иштеген үйрөнөм деп көбүнчө келдиңиздер да. Ошолорго биз SMM деген системага болгону бул окууну биз кымбат акчаларды төлөп окуганбыз убагында. Барып живой окуганбыз, бирок ал кезде биз эч нерсени дальше толком түшүнгөн деле эмеспиз. Бирок түшүнсөк деле мындай өздөштүргөн эмеспиз демекчибиз да. Бирок бул жерде сиздерге онлайн аркылуу өзүбүздүн специалисттерибиз Жылдыз Шакирова, Сона Нашимова сиздерге болгону бир арзыбаган акча, бул 500 сомго сиздерге ушул нерсени башынан аяк үйрөтүп берүү үчүн, командага үйрөтүп берүү үчүн биз суранып ал нерсени азыр суранып атабыз. Алар азыр макул болушту. Болгон азыр сиздер мен окуймун деп эл сом номерини беришет. Эл сом номерге 500 сомуңузду саласыздар. Ошентип окууну баштайбыз. Биз азыр сиздерди азыр дагы бир жолу куттуктап кетет элек. Анткени туура мезгилде туура жерде отурасыздар. Азыр дүйнө жүзүндө бурулуш пайда болду. Ал бурум биздин утугубуз ошол бурум менен кошо бурулуп баратабыз да, өзгөрүлүпчү. Ошол себептен азыр бурулушту канча адамдар пока түшүнө элек, бирок сиздердин айырмачылыгыңыздар ошол нерсени түшүнүп калып, агым менен кошо агып, мезгил өз убагында бурулуп калганыңыздар да болуп жатат. Азыр баары эле бурул элек пока. Биз пока эч ким жасабагандай жасайбыз, эртең биз эч ким жашабагандай жашайбыз. Ошол себептен бүгүн аракет кылыңыздар, бүгүн кошулуңуздар, бүт бардык ар бир тепкичти үйрөтүп кетебиз. Замандан артта калбай, өз убагында, ошол эле туура мезгилде, туура убактыңыздарды бериңиздер дагы чоң ийгиликтерди жаратууга сиздердин баарыңыздарга тилектеш болуп кетебиз. Чоң сахналарда көрүшөлү, чындыгында азыркы сиздер алып жаткан, сиздер көрүп жаткан мүмкүнчүлүк биз компанияга кирген учурда жок болчу. Чоң акча алгандар жок болчу. Саякаттаган барбы десек, почти что эч кимде мындай. Анан продукция результат барбы деселе биз андай деле мындай результаттар аз болчу да эми. Бирок азыркы күндө өтө сонун мүмкүнчүлүк келип калды. Компания болгону 7 жыл болду. Сиздер 7 жыл болду, мына быйыл уже 7 жылдыгын белгилейт Ысык көлдө. Агадан сөзсүз барышыңыздар керек. Но сиздер ага чейин мына өзүбүздүн окууларды өздөштүрүп, акча эркиндиги команда түзүп, анан мен бул жерде кантип иштейм деген суроолор болуп атпайбы? Көпчүлүгү кантип иштейм, адам каяктан табам депчи. Ошол суроого Кудай кааласа сиздер SMM деген сабактан полный өздөштүрүп алсаңыздар дагы, Кудай кааласа көп өтпөй эле өздөштүрөсүздөр бул нерсени, себеби адам жасаганды адам жасайт деген сөз бар. Просто билемди токтотуп эле, билбемден баштап, эмнени айткан болсо ошону эле аткарып эле чоң ийгилик багындырсак болот. Анда эмесе бардыгыңыздарды жагы бир жолу жалпы жамаат куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Чыныгы лидер болуп, компания Smart Enrich'тен сыймыктанган, не только Smart Enrich, үй бүлөңүздөр сыймыктанган
тартыктуу, мындайча айтканда кадырлуу инсан болушуңуздарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздер бул тепкичтен өткөндөн кийин экинчи тепкичтен биздин колубуздан жеке белектерди алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ооба, азыр да айтайын деп кылтабыз. Ар бир тепкичте, ар бир деңгээлге чыкканда спонсорский биздин өзүбүздүн белектерибиз бар. Ал белектер пока сыр, бирок ал белектер жөнөкөй белектер эмес. Сиздердин өмүрүңүздөрдө эсиңиздерде кала турган ушундай бир сонун белектерди даярдап койгонбуз. Бардыгы алдында жакшылыктар.